ошол алган акчаны сизге салат. Сиз болсоң ичесиз. Жалал Абад шаарында номер 3 Жусупбек Бакиев атында мектепте миграция маселеси талкууланды. Шаардын вице-мэри, социалдык өнүгүү башкармалыгы, күч түзүмдөрү, мектептердин жамааттары жана ата-энелер катышкан тегерек столдо мигранттардын балдары туш келген көйгөйлөр көтөрүлдү. Шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы үй мөй кыдыруусунун негизинде каладагы 1120 бала жакындарына калтырылган. Алардын ата-энелери мигрант болуп эмгектенип жүрүшкөнү белгилүү болгон. Мигранттардын балдары катаал мамилеге жана зордук зомбулукка көбүрөөк кабылышат. Ата-энесин узак мөөнөткө көрбөгөн балдарда психологиялык жана социалдык көйгөйлөр пайда болот. Тегерек столдун алкагында мектеп окуучулары тарабынан миграциянын терс таасирлери чагылдырылган, сахналаштырылган көрүнүш көрсөтүлдү. Жыйын соңунда өспүрүмдөр үчүн ар түрдүү маданий иш-чараларды өткөрүүнү колдоого алуу демилгеси көтөрүлдү. Мигранттардын балдарына болгон камкордукту күчөтүү максатында бардык тармактар бирге иш алып баруу жагы белгиленди. Андан тышкары балдардын кандай шартта күн кечирип жатканын аныктоо үчүн үй мөй кыдыруу улантылары айтылды. Мигранттын балдары жаман, өтө эле начар дегенден алысмын. Анан ал үй бүлөдө тарбиядан башталат. Чоң ата, чоң энесинин, тай ата, тай энесинин колунда калып, алар эми көзөмөлгө алып, дайыма контролдоп турган кездер болот. Келип, бизден дайыма сурап, балдарын кабар алып, үйгө келген кеткенден кабар алып, анан мектептен да сабактарынан тынбай контролдоп турушат, карашат. Постердик үй бүлөлөрдү алуу бунун максаты бүгүнкү күндө биз атайын чечим чыгарабыз. Милдеттүү түрдө мигрант балдар миграцияда жүргөн ата-энелер милдеттүү түрдө атайын сот тарабынан же убактылуу камкорчу дайындап, сөзсүз түрдө балдарын жооптуу адамга тапшырып кетүүсүн талап кылуу максатында бүгүнкү күндө сотту, прокуратураны, тиешелүү тармактарды, акыйкатчы бүт тармактан келген бүгүнкү күндө